Барыңыздарга салам, урматтуу достор. Сиздер менен мен Эжемал Мангелди жана төстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызда асман жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе, кеттик. Билимнет ТВ1 KG телеканалынын маектерге негизделген долбоор. Кийинки видеодо Атай Самыйбек учуш коопсуздугу боюнча Air Manas компаниясынын адиси Адилет Бегалиев менен кызыктуу маегин тартуулайбыз. Саламатсыздар, урматтуу достор, урматтуу замандаштарым. Сиздер менен шаарман Атай Самыйбек жана Билимнет телеберүүсү. Бүгүн биздин коногубуз асман жөнүндө сөз кылмакчыбыз жана биздин коногубуз учуш коопсуздугу боюнча Air Manas компаниясынын адиси Адилет Бегалиев. Саламатсызбы, Адилет мырза? Биздин студиябызга кош келипсиздер. Саламатчылык, Атай, чакырган үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Жана ушул көптөн бери сизди күтүп жүргөнбүз. Анан тилекке каршы пандемияга душар болуп калдык. Анан жалпысынан көптөгөн сектордо жабыркады, экономиканын секторлору, социалдык секторлор жабыркады. Билим берүүдө да кайрадан онлайн түрүндө окуп жатабыз. Бирок аба каттамдар бул ошо өтө бир чоң бир сектор, акча көп болгон сектор, издержкалар көп болгон сектор. Анан сиз ушул авиация жагында иштеп жатасыз. Анан азыркы учурда ал жакта абал кандай жана качан биздин ошо элибиз, жалпы бизге коноктор келип баштайт, качан биз да башка өлкөгө учууга мындай мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Жөн гана чартерден эмес, жалпысынан мындай өз ритмине качан өтөбүз. Туура айтасың, эми акыркы жарым жыл почти авиация, жарандык авиация тармагы кыйналып калды. Мындай айткандачы, границалар эмнеге дегенде авиация бир гана өзүңдүн мамлекетиң эмес, башка мамлекеттерге дагы өтө мындай айтканда зависим болот да, орусча айткандачы. Ошол эле Туркиянын границалары, Россиянын границасы, кайсы мамлекетке учсаң, кайсы мамлекеттер менен иштешсең, ошолордун дагы границасынын ачылышын күтүшүң керек. Авиацияда биринчи мына Кыргызстанда эрте эле ачылган, жайдын ортосунда эле ошол эле ош каттамдары ачылып өзүнө келе баштады. Бирок азыркыга чейин көптөгөн өлкөлөр, Европада канча мынча өлкөлөр, Китай, Россиялар азыр өзүнүн границасын ача элек. Ошого бир топ азыр Туркия менен эле ошол эле Араб Эмираттары гана границасын ачкан, ошол жака самолеттор учуп жатат. Чоң рахмат. Эми сиз ошол ички рейстер ачылды деп жатасыз, жалпысынан. Анан бизде мындай байкап көрсөк, Баткен аэропорту, Ош аэропорту жана Бишкек менен Тамчы. Анан байкап көрсөк, мындай кечээ совет учурунда бизде чоңдорубуз эмдет, мындай ошо совет учурунда Нарында иштечи, Каракол аэропорт иштечи, Таласта аэропорт. Ошо биз мындай жер менен жүрбөй, кара жолдор менен жүрбөй, ар дайым ошо учуп эле жүрчүбүз дейт да, мисалы. Толуу мамлекет болгондо оңоюраак экен. Анан вакыттагы көптөгөн мындай сарптаган убакытыбызды жолго сарптаган убакытыбызды ал жакта 1-2 саатта эле аэропорт менен жете алчубуз дейт да. Демек, азыркы учурда сиздин пикириңиз боюнча канчалык деңгээлде рентабелдүү болот? Мындай кайра эле Бишкек Каракол рейстерин кылсак, же Бишкек Талас, ошо Бишкек Жалал-Абадтын мындай жалпы эмелерди, Бишкек Нарын. Биринчиден туура айтасың, ошол Советтер Союзу маалында, ошо 90-жылдардын ортолоруна чейин, 90-жылдардын аяктарына чейин независим Кыргызстанда деле көптөгөн аэропорттор Кыргызстанда иштечи. Ошол эле Казарман, Кербен, Нарындагы, Таластагы аэропорттор, Каракол, Исфана, Жалал-Абад баары иштеп турчу. Анан мен ошол чоң-чоңдор менен сүйлөшүп калганда айтчы, ошол жалаң эле ошо Бишкек Ошко, азыр жалаң эле ошо Бишкек Ош болуп атпайбы, ошо Бишкек менен связанный через Бишкек болупчу. Кааласа ошол Оштон Кыздыкияга ошондо рейстер болчу экен да. Оштон Кербенге, Оштон Казарманга, Оштон Караколго ошондой рейстерден учуп турчу экен. Бул абдан жакшы. Эмнеге дегенде, бул жерде Советтер Союзунда убагында мындай коммерциализация деген аз болчу да. Мындай жалаң түгүлдө. Бул жерде главный ошол логистиканы, ошол транспортты сактап туруу болчу. Азыр эми мындай неме менен айтканда капитализм болуп кетпеди, бар жок деле жаңы прибыльдүү болупчу. Анан 90-жылдан кийин экономика спад болуп, эми өзүнө келгече азыр элдер канчалык даяр, буга пока гарантия бере албайбыз. Канчалык ошол Нарындагы адам Тамчыга учуп бара алат.
Анализ жүргүзгөн эмеспи мындай коммерческий жок, жүргүзгөндө деле эгерде спрос болсо, бүгүн болбосо эртең ошол чыгат, ошол рейс ачылат. Бирок канчалык ушул нарындагы адам каракол учуп барат, эми канчалык ушул шаарлар бири-бири менен связаны, канчалык экономикалык абалында ошончолук промышленность болуш үчүн, ошол жака учуш үчүн себеп болуш керек да. Экономикалык себептер. Азыр эң чоң мындай айтканда шаарлар, мегаполистер эми Бишкек менен неме болуп атпайбы? Ош. Эки борбор. Анын эки шаардын ортосунда мындай айтканда немелер каттамдар көп эле. Күнүнө күнүгө 10го чейин чыгат мындай айткандачы. Спрос бар, ошого предложение дагы бар. Анан эми секин Баткенге ачылган, Исфанага ачылган азыр. Бишкектен Жалал Абадка немелер бар, рейстер бар. Оштон Тамчыга бар. Анан нар жагында уже спрос болсо, предложение дагы болот. Сонун. Анан ошол учурда ошол Талас аэропортуна да баргам, Каракол аэропортуна баргам. Байкап калгам, анан телекке каршы ал жактын ошол буферный зона деп коет. Эч жерде эчтеке өстүрүшпөйт, эчтеке кылышпайт, датчалар да жок болуш керек, эчтеке жок болуш керек. Телекке каршы ал жер тилкелери берилип таштаптыр курулушкачы, индивидуальный застройка. Анан ал жактан ал көйгөйдү ошо сиздердин сектордогу адамдар көтөрөтпү, коопсуздук маселен. Анткени билебизсе, бир нече жыл мурун Дача суудагы бир өкүнүчтүү бир трагедияга душар болгонбуз. Анан ал маселелер боюнча биз ошо коопсуздук боюнча, жердеги коопсуздук боюнча биз анан кошуналар бири-бири менен кандай бир стратегия барбы, иштер жүргүзүп жататпы, ошо кандай сабак алынды, ошо Дача суу трагедиясынан. Биринчиден бул сен айткан тема боюнча бизде жарандык авиация агентствосу бар, мындай айтканда агентство гражданской авиации деп коет. Ошол иш жүргүзөт, ошол боюнча ошол сертификация берет ар бир аэропортко. То есть ошол агентство гражданской авиациянын өзүнүн мындай айтканда документтери бар. Эгерде ошол аэропорт или аэродром ошол чек-листке мындай документке туура келсе, сертификат берет. Эгерде туура келбесе, алып коет. Ошондой ситуациялар болду. Бир топ аэропорттор менен, эми казармандарда, например, сертификациясы жок болчу. Ал жака самолет уча албайчу. Коммерческий самолеттор. Вот анан сен айткандай туура көп аэропорттор, аэродромдор алдыңыз Советтер Союз маалында иштеп турган аэропорттор азыр мындай айтканда орусча айтканда неоперативный да, иштелбей турат. Биринчиден айткандай эле спрос жок, экинчиден эми өзүбүз билебиз Кыргызстанда бар жок таштап койбодук го мындай. Көптөгөн заводдор жабылып калды, эми мындай айтканда аэродромдордон жабылып калды деме болчу. Түшүнүктүү ал нерсе, түшүнүктүү. Анда ошо бүгүн биздин коногубузда ошол аябай бир аз болгон биздин кесипте Кыргызстанда болгон ошо биздин авиация тармагынын өкүлү болгон Адилет Бегалиев жана мен Атай Самылбек, Шаарман. Жана мен ошол ар бир биздин көрүүбүздү жакшы сөздөр менен бүтүргүм келет. Ошон үчүн бийик тоодой жашап жаппыз болбойлу, биз оңолсок заман оңолот. Бар болуңуздар, ден соолуктуу болуңуздар жана кыялданып жакшы иш аракеттерди жасайлы. Чоң рахмат. Сүйүнчү достор, жакшы жаңылык. Air Manas аэропорту Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп Airbus A220 учактарын колдоно баштайт. Мындай жогорку класстагы лайнерлердин иштеши Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ. Сүйүнчү, жакшы жаңылыктар достор. Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп Airbus A220 авиалайнерлерин колдоно баштайт. Airbus үй бүлөсүнүн акыркы үлгүлөрү. Air Manas оператор болду. Ушундай жогорку класстагы лайнерлердин иштеши Кыргызстан үчүн абдан маанилүү. Ички авиация кыйынчылыктарды жеңүүгө аракет кылып, жана алдыга умтулуп жатат. Калктын саны өскөндүктөн сапаттуу авиациялык кызматтарга муктаж болуп жатат. Бул жаңы келген бизге биздин учактар менен биз ойлоп атабыз биздин картада, биздин маршруттарда жаңы шаарларды көргөнгө мүмкүнчүлүк алабыз деген оюбуз бар. Экинчи жана кара тизме боюнча биз бул жыл 2021-жыл биз оператор катарында биздин өлкөбүздө ошо кара тизмеден чыгууга аракет кылып бул бир натыйжа алып келерин деген ойдобуз. 220 үй бүлөнүн жаңы учактарынын пайда болушу жана авиакомпаниянын эл аралык стандарттарга болгон берилгендиги жакынкы келечекте республика кара тизмеден чыгуу максатына жеткенге чоң кадам болот. Кыргызстан ал тизмеге 2006-жылы түшкөн. Бул Кыргызстан үчүн Европанын авиация рыногуна жаңы жол ачат деп компаниялар ойлорун билдиришти.
Сейчас агентством гражданского. Азыркы учурда жарандык агентство тарабынан авиация кара тизмеден чыгуу максатында мыкты иш алып барууда. Авиакомпания гана эмес, бүт Кыргызстан кара тизмеде. Ошондуктан бул жыл биз үчүн кандайдыр бир маанилүү жыл болушу керек деп ойлойм. Ушундай жаңы учактардын түрлөрүн пайда болушу жана текшерүүдөн өтүү менен биз быйыл кара тизмеден Кыргызстан жарандык авиация агенттиги катары чыгууга аябай аракет кылабыз. Постараемся выйти с черного списка как операторы и как Кыргызстан, агентство гражданской авиации с черного списка. Частный менчик компания булар инвестиция табып өзүлөрү анан ГТЛК государственная транспортная лизинговая компания Российской Федерации ошол жерден алышкан. Бюджетте акча жок, ошон үчүн булар өзүлөрү табышкан. Мамлекет биз сертификацияны жасайбыз. Анан булардын сертификат эксплуатанты деген беребиз, ошону баштайт каттамдарды. Жаңы учак 220 биринчи класстагы салону. Лайыкташтырылган 145 жүргүнчүлөр үчүн орундары бар. Air Manas Борбор Азия өлкөлөрүнүн ички жана эл аралык каттамдарында учактарды иштетүү боюнча пландарды түзүүдө. Узун аралыктарга учуу мүмкүнчүлүгү бул лайнерлерге үзгүлтүксүз каттамдарды жасоо үчүн шарттарды түзөт. Airbus авиалайнерлерин иштетүү үчүн тажрыйбалуу экипаж жана Air Manas техникалык кызматкерлери Франкфуртта жана Цюрихте окуудан өтүп, Airbus Канададан толук даярдалган. Мен буга чейин Кыргызстанга келген эмесмин. Коңшуларда гана болчумун. Өзбекстанга келгем. Менин биринчи пикирим сонун. Баары абдан сүйкүмдүү. Азырынча жок. Ачка болдум. Ал тургай арктап кеттим. Баары ушул джойстик менен иштетилет. Карасаңыз, бул экранда көрө аласыз. Мен джойстикти жылдырып, учак кайда баратканын көрө алам. Сиз айткан руль эски учактарда болгон. Бул менин Кыргызстанга болгон биринчи сапарым. Биз ушундай жаңы технологиялар азыр Кыргызстанга келгенине абдан кубанычтабыз. Жаңы учактын алгачкы учуулары жакын арада май айынын аягында күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө Airbus 2020 үй бүлөсүнүн учактарын 140тан ашуун учактарды жеткирип, Air Manasты кошкондо 9 аба операторлору менен иштешет. Бул Кыргызстан үчүн чоң жетишкендик болду. Ошондой эле учактар ийгиликтүү Азияда, Америкада, Европада жана Африкада колдонулушат. Келечектин транспорты ал кандай? Бул жөнүндө кийинки видеодо айтып беребиз. Ойлоп табуучулардын көзү менен жаңы аба транспортуна көз чаптырууну сунуштайбыз. Өткөн кылымдын ортосунда келечектеги технологиялар жөнүндө сөз кылып жатып, фантаз жазуучулар жана футурологдор биз үчүн жеке учуучу костюмдарды алдын ала айтышкан жана быйыл мындай костюм сатыга чыкты. Ойлоп табуучу Ричард Брауни учуу үчүн реактивдүү костюм жаратып, аны 340 000 фунт стерлингке сатат. Таң калыштуу эмес. Биздин үстүбүздөгү асман дагы деле эркин. Бирок бул убакыт өткөндө бул да өзгөрөт. Мисалы, Жаңы Зеландияда Кора пилотсуз аппаратынын прототиби сыналган. Дрон электр батареялары менен иштейт. Ал өзү 150 метрден 900 метрге чейин көтөрүлүп, тигинен коно алат. Ээлер өз аба такси кызматын түзүүнү пландаштырууда. Балким, ал жер таксиге караганда популярдуу болуп кетиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө ар бир адам бош жолдордо учууну кыялданат. Бул жөнүндө башка континентте да, Түндүк Америкада билишет. Февраль айынын башында Вахана долбоорунун алкагында Airbus Alpha One сыналды. Азырынча учуучу таксинин прототиби 5 метрге жакын көтөрүлүп, 53 секунда гана учат. Бирок ал үчүн Airbus'тын абдан чоң пландары бар. Bell Helicopter'ден автономдуу электр учуучу такси быйылкы жаңылык болду. Унаанын техникалык параметрлери жөнүндө азырынча эч нерсе белгисиз. Азырынча компания ыңгайлуу кабинаны гана сунуш кылган. Биз дрон гибриддик кыймылдаткычтарга ээ болорун жана толукталган технологияларды колдонуп башкарыла тургандыгын гана билебиз. Дагы бир концепттин автору Hoover Surf компаниясынын жетекчиси Александр Атаманов болду. Учуучу байк Scorpion 3 Россияда чыгарылышы керек. Ал эми байктын корпусу Сколководан сатып алынып орнотулган. 3-3D принтерде басылып чыгарылат. Анын жаңы модели АКШда Hoverland намы менен чыгарылат. Жаңылык учуунун узактыгы жана жарыш суперкарларында колдонулуучу Monaco технологиясын колдонгон көмүртек буласынан жасалган тулку менен айырмаланат. Учуучу мотоцикл Hoover Surf мотоциклдын жана квадрокоптердин гибриди. Ага баштоо үчүн ылдамдануу тилкесинин кереги жок жана ал автономдуу түрдө
жөнөкөйлөрдө иштей алат. Байктын максималдуу ылдамдыгы саатына 70 км. Ал эми акыркы версиясынын учуу убактысы 40 мүнөткө чейин. Мындай шайман менен жерде да жүрсө болот. 8 саат катары менен саатына 200 литрге чейин жүрө аласыз. Ошондой эле Hoover Surf компаниясы тарабынан ава такси иштелип чыгышы жөнүндө жаңылыктарды күтүп жатабыз. Пилотсуз дрон ачык винттерде эмес, электр желдеткичтеринде учат. Airbus Audi жана Тол катышкан дагы бир долбоор Pop-Up Next деп аталат. 2018 жылы Женевадагы автосалондо иштеп чыгуулар учуу же жердеги модулга кошула турган учак кабинасын көргөзүштү. Унаа навигацияны жеңилдетүү үчүн сүйлөө жана мимиканы таануу тутуму менен жабдылган. Жана Xaya Aircraft Ralpha 600 дүйнөдөгү биринчи ылдам электр кыймылдаткычтарынын дөңгөлөктөрүн камсыз кылган гибриддик электртик учуучу жана конуучу учак. Электр станциясына 3 вентилятор жана кубаттуулугу 2600 ваттын күчүнө ээ бир турбо кыймылдаткычы кирет. Канаттардагы дөңгөлөктөр кыймылдуу жана ордун өзгөртөт. Учак бурулуп, оптималдуу бийиктикке жеткенде 9 секунд ичинде крейсердик ылдамдык менен камсыз болот. Terrafugia TFX учуучу аба транспортунун кызыктуу концепти. Ал унаа сыяктуу жолдо жакшы жүрөт жана учуп конуу үчүн учуп конуу тилкесин талап кылбайт. Шайман толугу менен автономдуу жана 4 жүргүнчүнү батыра алат. Бир бензин кыймылдаткычы учууну камсыз кылат. Ал эми эки электрдик жерде жүрүштү камсыздайт. Ал эми 2050 жылы презентацияда түш сыяктуу көрүнгөн жаңы аэробуста учууга болот. Корпус салондогу температураны өзү башкарган акылдуу материалдан жасалат. Ошондой эле тунук болуп, жүргүнчүлөр күн өстү асмандан же жылдыздардын жарыгынан ырахат алганга мүмкүнчүлүк берет. Учакта бир нече зона болот. Ден соолук, антиоксиданттар менен толтурулган ава, ароматерапиянын жагымдуу сезими менен жана спа салондордун башка атрибуттары, интерактивдүү виртуалдык чындык жана оюндар менен, ошондой эле конкреттүү жүргүнчүлөрдүн муктаждыктарына ылайыкташкан интеллектуалдык технологиялык аймак. Бирок келечектеги эң таасирдүү аба транспорту боюнча долбоор талыкпас жана жеңилбес Илон Масктын идеясы болду. Ойлоп табуучу өзүнүн ракеталарына ушунчалык оптимисттик көз караш менен карагандыктан, кадимки аба каттамынын баасы менен адамдарды бир шаардан экинчи шаарга ташый алам деп оюн билдирет. Визуалдык демонстрация үчүн Маскага тиешелүү видеону жарыялаган. Бирок SpaceX азыр айга туристтерди жиберүүгө багытталган иштерди жүргүзүп жатат. Ушул максаттар үчүн алар жаңы ракета Big Fackel рокетти даярдап жатышат. Ал келечекте компаниялар үчүн негиз боло алат. Орточо алганда адам өмүрүнүн 7 жылын жолдо өткөзөт экен. Биз качандыр бир кезде телепортация менен бул убакытты азайта алабызбы? Бул тууралуу кийинки видеодон билебиз. Телепортация мүмкүнбү? Биз бул тобу радио толкуну сыяктуу бир нерсеге айланып, имараттарды аралап, бурчтардан өтүп, кайрадан биз бул тобу боло алабы? Кызыктуу квант механикасынын жардамы менен, балким ооба. Топ радио толкун аркылуу жиберилбейт, бирок ал жөнүндө бардык маалыматтар толугу менен жиберилиши мүмкүн. Кванттык физикада атомдор жана электрондор ар кандай касиеттердин жыйындысы катары чечмеленет. Мисалы, позиция, импульс жана ички айлануу. Булардын мааниси бөлүкчөгө берилип, ага кванттык иденттүүлүк берилет. Эгер эки электрондун кванттык абалы бирдей болсо, анда алар бирдей. Биздин топ көптөгөн атомдордон келип чыккан жааматтык кванттык абал менен аныкталат. Эгерде бул кванттык абал жөнүндө маалыматты бостон да окуп, дүйнө жүзүнө жөнөтсө, анда ошол эле химиялык элементтердин атомдору Бангалордо кайра жаралып, ошол эле бейсбол тобун жасаса болот. Бирок бир жактай бар. Кванттык абалды өлчөө оңой эмес. Кванттык физикадагы белгисиздик принциби бөлүкчөнүн абалын жана импульсун бир эле учурда өлчөөгө болбой тургандыгын билдирет. Электрондун так абалын өлчөөнүн эң жөнөкөй жолу ага жарыктын бөлүкчөсүн, фотонду чачып, жарыкты микроскопто чогултууну талап кылат. Бирок электрондун импульсу күтүүсүз өзгөрөт. Биз мурунку импульс жөнүндө маалыматты жоготобуз. Кандайдыр бир мааниде кванттык маалымат морт болот. Маалыматты өлчөө аны өзгөртөт. Толугу менен эсептей албаган нерсени аны жок кылбай туруп, кантип жеткирсек болот?
Жоопту квант чырмалышынын таң калыштуу көрүнүштөрүнөн табууга болот. Чырмалышуу кванттык физиканын алгачкы күндөрүнөн белгилүү эски табышмак. Ал дагы деле аягына чейин изилдене элек. Эки электрондун спининин пайда болушу аралыктан ашкан таасирге алып келет. Биринчи электрондун айлануусу экинчисинин айлануусу кандай болоорун аныктайт. Аралыкка карабастан алардын ортосунда бир чакырым же жарык жыл болсо дагы кандайдыр бир жол менен маалыматтын кубит деп аталган биринчи электрондун кванттык абалы жөнүндө маалымат ортодогу мейкиндиктен өтпөй эле өнөктөшүнө таасир этет. Эйнштейн жана анын кесиптештери бул таң калыштуу байланышты алыстагы арбактай иш-аракет деп аташкан. Эки бөлүкчөнүн ортосундагы чырмалашуу кубитти алардын ортосундагы боштук аркылуу заматта өткөрүп берүүгө жардам бергендей сезилгени менен бир жагдай бар. Бул өз ара аракеттенүү жергиликтүү деңгээлде башталыш керек. Алардын бири жаңы жерге көчүрө электе эки электрон жакын жерде чырмалыш керек. Өзүнөн өзү кванттык чырмалышуу телепортация эмес. Телепортту бүтүрүү үчүн кубитти кабыл алууда чечмелөөгө жардам берген санарип билдирүү керек. Биринчи бөлүкчөнү өлчөө жолу менен түзүлгөн 2 бит маалымат. Бул санарип биттер классикалык жарык, радио, микротолкундар же оптикалык була аркылуу берилиши керек. Бөлүкчөнү өлчөгөндө бул санариптик билдирүү үчүн анын кванттык маалыматын жок кылабыз. Демек, бейсбол тобу Бангалорго телепорт болуш үчүн Бостондан жок болуп кетиш керек. Белгисиздик принцибинин аркасында телепортация эки шаардын ортосундагы топ жөнүндө маалыматты өткөрүп берет жана аны эч качан кайталабайт. Ошондуктан негизинен биз объектилерди, атүгүл адамдарды телепорттой алмакпыз. Бирок азыркы учурда ири объектилердеги триллиондогон же андан көп атомдордун кванттык абалын өлчөп, андан кийин аларды башка жерге жаратышыбыз күмөн. Бул тапшырманын татаалдыгы жана энергияны сарптоосу абдан чоң. Азырынча биз бирдиктүү электрондорду жана атомдорду коопсуз түрдө ташай алабыз. Бул келечектеги кванттык компьютерлер үчүн супер коопсуз маалымат шифрлөөсүнө алып келиши мүмкүн. Кванттык телепортациянын философиялык таасири өтө кылдат. Телепортация объектиси айланадагы мейкиндикти материал катары өткөрүп бербейт жана аны материалдык эмес маалымат катары мейкиндикке өткөрбөйт. Бирок экөө тең болуп жаткандай сезилет. Кванттык физика бизге ааламдын бардык суроолоруна морт маалыматтардын жыйындысы катары өзгөчө жаңы көз караш берет. Жаңы кванттык телепортация бул морттукка таасир этүүнүн жаңы жолдорун ачып берет. Эч качан деп айтпагыла. Бир кылымдан бир аз ашык убакыт өттү жана адамзат атомдордун электрондук кыймыл аракети жөнүндө белгисиздиктен жаңы түшүнүккө келип, аларды бөлмө аркылуу телепорттоого өттү. Ал тургай 10 000 жылдан кийин бизде кандай техникалык жаңылыктар пайда болот? Убакыт жана мейкиндик гана билет. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ырдестени тартуулайбыз. Сизге жагып, андан позитивдүү энергияны аласыз деп үмүттөнөбүз. Дагы тапаптырсың да. Жарчы. Агарып аткан таң мелең сен, жашоодон тапкан багым элең сен. Seni sүйөмүн, seni күтөмүн, ezilip büttüm. Ay, ezilip büttüm. Altının özündü güttüm. Kaydasın asılım asır, sağındım özündü güllüm. Ay, ezilip büttüm. Altının özündü güttüm. Kaydasın asılım asır, sağındım özündü güllüm. Seni sүйөмүн, seni күтөмүн, сен деп соготкон мени жүрөгүм. Үмүттүн шамын өчүрүп барам, кыйнадың жанды.
Sağındım özündü gülüm. Hay ay ay ezilip büttüm. Altınım özündü güttüm. Kaydasın asılım hazır. Sağındım özündü gülüm. Kaydasın asılım hazır. Sağındım özündü gülüm. Ушинтип биздин асманга арналган кызыктуу чыгарылышыбыз аягына келди. Сиздерди абдан жакшы көрөбүз жана дүйнөдөгү болгон бүт жакшылыктарды каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал Мангелди болдум. Саламатта калыңыздар.